Саламатсыздарбы урматтуу биздин видео сабактын катышуучулары. Бүгүн мен сиздерге видео сабак аркылуу VideoScribe программасыны колдонууну көрсөтөм. Негизи ал программа өтө популярдуу. Бирок көпчүлүгүбүз ал англис тилинде болгон үчүн аны колдонбойбуз. Бирок ал бизге өтө видео сабактарды жасаганда жана көптөгөн презентациялар жасаганда бизге чоң жардам көрсөтөт. Буга чейин мен VideoScribe боюнча видео сабак чыгарганмын, бирок анда көптөгөн суроолор пайда болду. Эми ошолорго ушул сабакта мен жооп бергенге аракет кылам. Биринчи кезекте VideoScribe программасыны көчүрүп алышыбыз керек. VideoScribe деп жазганыбызда бул жерде мына официалдуу өзүнүн сайтынан көчүрүп алуу үчүн ссылка чыкты. Бул программаны биринчи кезекте көчүрүп алгандан кийин сөзсүз түрдө регистрация болушубуз керек. Бул жерде мына бесплатный пробная версия дейт. Бул баштапкы сыноо убактысында акысыз эле иштейт. Бул жерден регистрация болобуз. Мен болсо регистрация болгом. Бул жерге аты жөнүңүз, электрондук поштаңызды жазып, пароль коюп, регистрациядан өтөсүз. Регистрация өткөнүңүздөн кийин сизге бул жерде акысыз 7 күн иштегенге программа мүмкүнчүлүк берет. Регистрациядан өткөндөн кийин өзүңүздүн логин паролуңузду жазып киргенден кийин программаны көчүрүп алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде мына скачать деп программаны VideoScribe'ды көчүрүп алабыз. Мына бул жерде сөзсүз түрдө көңүл буруп карашыңыз керек. Эгер сиз колдонуп аткан операциондук система Windows 7 8 XP Windows 10 сөзсүз карашыңыз керек. Андан сырткары мына разрядка дагы сөзсүз карашыңыз керек. Мисалы менде 64 разряддуу Windows 10 иштетем. Ошондуктан бул жерде сайт автоматтык түрдө 64-тү тандады. Балким сиздерде дагы ушундай болушу мүмкүн. Андан кийин скачайтты басып, программаны көчүрүп алабыз. Бул жерде азыр менде программа көчүп жатат. Программа 133 мегабайттан турат. Программаны көчүрүп алгандан кийин ошо өзүбүз каттоодон өткөн электрондук поштаны паролду жазып программаны колдонобуз. Программа бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Негизи бул программа эмне үчүн керек? Бул жөнөкөй программаларга окшош эмес, бир аз мындай жаңыча креативдүү презентация жасаганга жардам көрсөтөт. VideoScribe программасыны көпчүлүгү колдонушат. Англис тилүү болгондуктан бизде анча колдонушпайт, бирок негизи сонун программа. Мен көптөгөн презентацияларды ушундай жасагам. Андан сырткары, эгер сиздин компьютериңиз эски болсо, мына бул жакта Windows 32 разряддуу жана эски версияларını көчүрүп алсаңыз болот. Мына программа көчтү. Бул жерде турат. Эми аны установка кылабыз. Установка мына бул жерде стандарттык эле установка кетет. Next. Кайрадан next. Installed. Бат эле установка болот. Мына finish. Мына бул жерден эми программа мына өзүбүздүн рабочий столдон чыгып калды. Мына VideoScribe деп. Эми программа бизден аккаунт талап кылат. Регистрациядан өткөн аккаунт бесплатный версияны колдонуш үчүн. Мен болсо регистрация болгом мына өзүмдүн электрондук поштам менен. Эми ушул электрондук эле поштам менен программаны колдонуп көрөм. Бул жерде тилекке каршы орус тили, кыргыз тили жок. Андан кийин өзүбүз регистрация болгон аккаунтту жазып, паролду жазгандан кийин логин дегенге киребиз. Бул жерден окей, мына караңыз. Бул жерде сонун
тиркемелер, мындайча айтканда сонун креативдүү жасалгалар бар. Ушунун баарына сиз VideoScribe программасында жасай аласыз. VideoScribe программасында мисалы өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Келиңиз мен сиздерге нөлдүн башынан жасаганды көрсөтүп кетейин. Бул жерде Create New Scribe деп жаңы баракча ачтык. Бул жерде жаңы баракча. Жогору тарапта сохранить, вырезать, копировать, выставить деген функциялар бар. Жогорку тарапта, сол тарапта. Андан кийин бул жерден музыка кошо алабыз. Бул жерден өзүбүздүн үнүбүздү кошо алабыз. Ушул слайд-шоуго, ушул видео монтажга маркер колдоно алабыз. Жана бул жерде ушул колдун сүрөтү турган, бул ошол биздин сүрөттөрдү кандай кол менен же кандай маркер менен чыйет, ошол жөнүндө. Даяр болгон слайдтарды бул жерден play менен көрө алабыз. Бул жерден бөлүшө алабыз, сохранить кылабыз, жүктөйбүз. Андан кийин бул жерден караңыз, бул жерден сүрөттөрдү кошобуз. Картинка. Бул жерден Т тамгасынан биз тексттерди жаза алабыз. Андан кийин биз диаграммаларды кошо алабыз. Программа жаңыланыптыр. Мен мурун эски версияларын колдонуп жүргөм, бирок азыр жаңыланып, сонун болуп калыптыр. Келиңиз, эми бул жерде мына картинкаларды кошуу үчүн буга киребиз. Картинкалар, ушул знактар бардыгы, булдинг, здания баары бул жерде бар. Англис тилинде, мисалы, адамдардын сүрөттөрү керек болсо, бул жерге киребиз. People, family, үй бүлөлүк сүрөттөр, ушул технология боюнча сүрөттөр. Ушул жерде каалаган сүрөттөрүңүздү сиз слайдка колдоно аласыз. Мисалы, бул жерде эмне жөнүндө презентация кылсак болот? Бул сүрөттү коебуз, мына караңыз. Мен бүгүн VideoScribe программасыны үйрөндүм. Текст менен жазабыз. Эске салабыз, бардык басикте гана, же болбосо кээ бир шрифттерде гана кириллица чыгышы мүмкүн. Кээ бир шрифттерде такыр эле кыргызча тамгалар чыкпайт. Бул жерде азыр шрифт кошулуп атат. Бул жерден сиз өзүңүз компьютериңиздагы шрифттерди тандап, плюстү бассаңыз, программага шрифт которулат. Программага шрифт өтөт, андан кийин ошол шрифтте сиз орус же англис тилинде каалаган тилиңизде жаза аласыз. Программа көбүнчө англис тилинде жазат, ошондуктан биз азыр ошо кыргыз тилини, кириллицаны көчүргөнгө аракет кылабыз. Бул жерде мына биринчиде турган agency деген шрифт, мен оюмча кыргызча шрифттерди чыгара алат. Келиңиз ошо шрифтке коюп көрүп, жазып көрөбүз. Мен бүгүн VideoScribe программасын үйрөндүм деп жазсак, мына караңыз, тилекке каршы бул шрифт менен чыкпайт экен. Программа бул шрифтти окуй албайт экен. Башка шрифттерге которуп көрөбүз. Такыр эле эч кайсы шрифттер чыкпаса, анда биз бардык шрифттерди колдонуп көрүшүбүз керек. Себеби кээ бир шрифттерди гана окуй алат. Мисалы, азыр бул жерге латынча, англис тилинде жазсак, бардык шрифттерде чыгат. Караңыз, мына бул жерде чыгат. Эми ушинтип өзүбүз каалаган шрифтти тандайбыз, андан кийин плейди бассак, бизге ушул өзүбүз каалаган
шрифти же өзүбүз каалаган сүрөттү кол менен чийип сонун кылып презентация кылат. Аны үчүн ушул жазып монтаж бүткөндөн кийин муну басып плейди басып биз көрөбүз кандай көрүнөт. Андан кийин бул жерде музыка кошо алабыз. Каалаган бир музыкаңызды. Музыканы кошобуз. Кааласаңыз бул жерден үнү жазасыз. Бул жерде кызыл точка записьти басып, микрофонуңузду бул жерден тандап, кайсы микрофонду колдонтасыз. Андан кийин үнүңүздү жазасыз бул жерден. Записьти бассаңыз, секунда кетет. Салам достор, бүгүн мен VideoScribe программасыны үйрөндүм. Биздин үн уже жазылды. Эми ушул үнүбүз ушул программада слайдда толук кандуу чыгат. Эми караңыз, бул примерно бүттү. Плейди басып текшерип көрөбүз. Мен сиздерге мисал иретинде эле көрсөттүм. Негизи бул программаны мындай жакшылап, сонун кылып колдонсоңуздар, өтө сонун кооз презентацияларды, видеолорду жасасаңыздар болот. Анда эми сактоого келдик. Бул жерден биз 3 поделиться деген жерден YouTube'га бөлүшө алабыз, PowerPoint'ка бөлүшө алабыз жана бир топ тиркемелерге бөлүшө алабыз. Бирок мен бул жерден сразу бөлүшүштү сунуштабайм. Видео иретинде көчүрүп алышыңыздар мен оюмча жакшыраак болот. Анда бул жерден download дегенди басып, видеонун форматын сурап жатат программа, кайсыл форматта көчүрсөк болот. Бул жерден AVI же болбосо Windows WMV деген форматта көчүрүп алсаңыз болот. Эгер сүрөт болсо анда JPEG, PNG. Мен ошол биринчидеги Windows деген форматты сунуштайм. Ошол көптөгөн компьютерлерде ачат. Андан кийин бул жерге жазабыз. Бул жерге ушул видеонун аталышыны, мисалы, видео сабак номер 1. Андан кийин бул жерде ушул кайсыл жерге сактап жатат, ошол жөнүндө маалымат берет. Бул жерде ушул рабочий столдо видео деген пап рабочий столго сактап жатат. Андан кийин бул жерде птичканы басабыз. Мына загрузка кетип атат. Ушул процесс бүткөндөн кийин биздин видеобуз компьютерге көчөт. Андан кийин сиз каалагандай колдонсоңуз болот. Биз азыр видео көчүп бүткөнгө чейин мен сиздерге VideoScribe'тын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолор жөнүндө көрсөтүп кетейин. VideoScribe негизи даяр видео сабактары бар. Англис тилинде, орус тилинде да аны интернеттен тапсаңыздар болот. VideoScribe'тын сонун презентация жасагандарын издеп көрөлү. Мисалы, YouTube'дан VideoScribe деп издеп көрөлү англис тилинде. Бул жактан. Бул жерде VideoScribe менен эмнелерди жасай алабыз? Мисалы, ушундай презентацияларды жасай аласыз. Сонун кылып, азыркы мен көрсөткөндөй ар кандай түстөрдү кошуп, ушул инструменттердин бардыгы бар. Мисалы, азыр ушун эле маркерин өзгөртүп койгон, мына колдоого чийип аткан маркер. Мен башка маркерде чийдим, сиздер да ушун башка маркерде чийсеңиздер болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй, ар кандай түстөгү, цветной, жакшы түстөгү тексттер да бар, жакшы түстөгү ушундай анимациялык сүрөттөр да бар.
ушунун баарын сиз жасай аласыз. Болгону ушул видеону жакшылап көрүп, маани берип, программаны жакшылап колдонушту үйрөнүп, андан кийин ушундан да сонун презентациялар жасасаңыздар болот. Анда биздин видеобуз даяр болду уже, көчтү. Мына бул азыр менин компьютерда. Меники да мен азыр мисал иретинде даярдадым. Атайын бир программа, темага байланыштуу презентация жасаган жокмун, ошондуктан кыскача эле сиздерге түшүндүрүп кеттим. Анда сиздерге ийгилик каалайм. Көпчүлүгү ушул регистрация болгондо кыйналышат. Сиздерде сураныч регистрацияда бир почта, бир гана жолу колдонсоңуз болот. Бесплатный версиясында бир поштаны бир эле жолу колдоносуз, андан кийин уже акча төлөш керек болот. Эгер кайрадан бесплатный колдоном десеңиз, анда сөзсүз башка электрондук почта менен киришиңиз керек болот. Мисалы, мына менин аккаунтум азыркы. Бул жерде пароль. Facebook аркылуу Google аккаунт менен да кирсеңиз болот. Бул жерге жакшылап чоң кылып жазып койгон. Пробный версия 7 күн гана бесплатно иштейт. Анда 7 күн колдонуп, көптөгөн презентациялар жасап алсаңыздар болот. Сиздер менен мен Мадалиев Асылбек болдум. Санарип академиясынан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Программаны өздөштүрүп, кыйынчылыктар болсо комментарийге жазсаңыздар, мен убактымдын болушуна карап сиздерге жооп бергенге аракет кылам. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ийгилик.